Медсестра деген медайым деп отырып қойғанбыз қырчитып. Аны қайта отырсақ медгаспаж болып қалған. Қылмыш жаза кодексте ушундай болгон. Мен улуттук тил комиссиясын башкарып турганда ушул жерден чыккан болчу, менин эсимде болуш керек. Бунун автору Феликс Шашамбаевич Кулов болсо керек эле да. Кылмыш жаза кодексин, анан уголовный кодекс бол. Эгер уголовный кодексти биз кыргызчага отурсак, ал кылмыш жаза болбойт. Кыйнасаң да болбойт. Кылмыш дегенин бул преступление, жаза деген наказание болот атпайбы? Аны кантип уголовный кодекс кылабыз? Ошондо терминком иштеп чыгып, бунун жазык деген сөздү алып чыккан, жазык кылган ишим үчүн жаны кейип отур деп, ошол сөздү алып чыгып терминкомдон өтүп, юридикалык терминге кирген, анан азыр бул эми соттордо эле калдынып калды. Жазык иштери деп, анан жаза деген башка, жазык деген башка. Анан ошон үчүн бери ушул кайта кылмыш жана жазага келебиз деген өзү оңтойсуз болуп калат, орунсуз болуп калат да. Эми ал эч качан которулбайт. Жана медсестра дайыр болуп медгаспаж болуп тура берет. Анан экинчи бир маселе айтып кете турган нерсе ушул жана азыр биринчи албетте мен бул комитеттин мүчөсү эмесмин, бирок өзүмдүн оюмду ортого салып койсом да, эми биринчи экинчи маселени карап турган үчүнчүсүнө келгенде буну 2019 кирет экен, азыр алып эмне кереги бар дагы текурдун бул эми сал туура эмес болуп калып атат. Анда же биринчи экинчисине өкөнтүк токтотуш керек болчу да, комплекс түрдө башка күн тартибине кириш керек болчу да. Биз болсо чапанын кийгизип койдук да, анан көйнөгүн чечип атабыз да. Рахмат.